Статистикалык маалыматтарга ылайык 700 миңге жакын Кыргызстандын жараны Орусияда мигрант болуп эмгектенет. Пандемияда алардын басымдуусу мекенине кайта баштады. Эми болсо кайрадан Орусияга массалык түрдө кете башташты. Бирок бул жерде бир эмес бир нече маселе жаралды. Биринчиден билеттин баасы асман чапчып, көбүн ойлондура койду. Экинчиден Орусияга баруу үчүн ПЦР анализ талап кылынып, үчүнчүдөн болсо дагы бир негиздеме пайда болду. Жарандар билет баасынын жогору болуусу жана пандемияга байланыштуу талап кылынуучу документтердин санынын көбөйгөнү жана алар авиакомпаниялар тарабынан очойгон суммага сатылып жаткандыгына нааразы болушууда. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн алдында элдер чогулуп, өз нааразычылыктарын билдирип чыгышты. Андыктан бул жолку чыгарылышыбызда биз авиакомпаниялардын ишмердүүлүгүнө жарандык көзөмөл жүргүзөбүз. Өзүн ачыктагысы келбеген бул жаран Орусияга кантип кетер экенмин деп башы катып турат. Москвага учайын десе 2 жашар баласы экөөнү авиабилеттин баасы 96 миң сом болуп жатат. Буга кошо Орусияга кирүү үчүн атайын негиздеме да жасатышы керек. Ага да 10 миң сомдой акча кетет экен. Авиабилетин авиакассадагылар сатат го. Билети менен основания жасап берет го. Ошолор гана өтөт. Адамдар сал жеңилдер акчагынан ушинтип жасатып алып, Россиядан жасатып алдыртып берип билет алалык дегенге уже коркуп калдык да. Уже өтпөйт аларчы. Только авиакассадагынын основаниясы өтөт. Сырттан арзаныраак жасатып алса өтпөйт. Мына ошондой эле болот да жашоо. Өтө албай атабыз, кете албай атабыз. Ал жакта ар кандай ситуация болуп атат, ал жакта күтүп атышат. Балача калыс калган, аялыбыз бар дегендейчи. Бул көйгөй бир эле менде эмес болуш керек, бул ушу бүт мигранттарда болуп атат да бул нерсе. Авиабилеттин асман чапчыган баасы жана Орусияга кириш үчүн негиздеменин талап кылынышы миңдеген мигранттарды уайымга салды. Айтымдарында Орусияга чыгуу максатын көрсөткөн документти авиакомпаниялар 8 миң сомдон 10 миң сомго чейин жасап беришет. Бул маалыматтын чын төгүнүн аныктоо үчүн биз авиакассалардын бирине кардар катары кирип жашыруун сурап көрдүк. Основания сөз түрдө Сіз кабыл албай атат. Өткөрбөй атат да. Основанияны ким талап кылып атат ошондо? Ал жакта. Россияга. Болсо наличие кылдыртып берсеңиз, ошонун негизинде өткөрүп атат да. Так бизде мындай разрешение жок. 45 дедиңизби ошондо кошкондо? Ошондо основания канча болуп калып атат? 9 миң. Аны канча убакыттын ичинде кылып бересиңер? Тез эле билет алсаңыз эле ошонун эмесинде 3-4 күн кетет да. Өзүңүздөр күбө болгондой авиакасса кызматкерлери негиздемени өздөрү билет менен кошо сатаарын айтышты. Эң кызыгы алар иштөө үчүн бараткан жарандарга да ден соолугуна байланыштуу дарыланууга баруусу керек деген негиздеме беришет экен. Алар мунун себебин Орусияга башка себептер менен барган жарандарды өлкөгө киргизбеши менен түшүндүрүштү. Бул эксперименттен кийин биз Орусияга иштөөгө кетип жаткан дени сак адамдар оорулуу деген жасалма документ менен баратканына ынандык. Ош эл аралык аэропортунда пандемияга байланыштуу жумуш солгундаган, бирок суроо талап жогору болгондуктан Орусиянын бир канча шаарларына чартердик рейстер уюштурулган. Ал эми мамлекеттик деңгээлдеги түз каттамдар бир гана Борбор калаадагы Манас аба майданынан учуп жатат. Ал каттамдарга эч кандай документсиз бир гана ПЦР анализдин жыйынтыгы менен учса болот. Бирок бул каттамдарга билеттер эч ак эле сатылып бүткөн. Бул Бишкектен эле учуп атат, Бишкек, Москва, Бишкек. Без основания. Ош эл аралык аэропортунан чартерный рейс. Бул основания менен. Аны Россиянын жараны болсо, основаниясы жок, учуп берет. Аны Кыргызстан жарандары основания менен учуп атат. Ошонун баарына айтып кетет элем, ушунда жакшы түшүнүп, эми башкача да эме болуп атат, элдер түшүнүгү. Ош эл аралык аэропорту основания учуш бааларга жооп бербейт. Биздин милдетибиз кызмат көрсөтүш. Көпчүлүк чартердик менен түз каттамдардын айырмасын түшүнө бербейт. Мындан улам жарандар эмне себептен чартердик каттамдарга толгон токой документтер керек. Ал эми түз каттамга билет менен паспорт, ПЦР анализден башка эч нерсе суралбайт деген суроо жаралып жатса керек. Чартердик каттам бул кайсы бир жадыбалга баш ийбеген, атайын уюштурулган каттам. Аны мүмкүнчүлүгү бар авиакомпаниялар кардарлардын талаптарынан улам уюштурат. Ошол себептүү да мындай каттамдарда бир канча документтер талап кылынып,
тыкыр көзөмөлдөнөт. Ал эми түз каттам бул эки мамлекеттин ортосундагы кызматташуу келишиминин негизинде уюштурулгандыктан тоскоолдуксуз, ашыкча текшерүүсүз уча алышат. Ушул тапта Кыргызстандан Орусияга 80ге жакын чартердик каттам жүрүп жатат. Ал эми түз каттам бир гана Борбор калаадан жумасына бир жолу учууда. Азыр мигранттардын көпчүлүгү өз мекенине жумушу жок болуп, кандай гана болбосун Орусияга кетүүнү көздөп, очойгон чоң акчага билеттерди сатып алууда. Жада калса дени сак туруп, оорулуу дарылануу үчүн баратат деген негиздеме жасатып кетип жатышат. Бирок алар мындай документ менен Орусияда бир да жумушка орношу албастыгын жана 90 күндүн ичинде өз мекенине кайтып келиши керектигин түшүнбөй жатышат. Биздин жарандар саммит түшүнүп атат да, эптеп эле Россияга жетиш керекмин дегенде мактап коюп атышты. Ошонусу туура эмес болуп атат. Эгер ошол обоснованияны деле туура чындап ооруган адамга алынса, ал эч кандай беспрепятственно эле кирип атат да, проблемасы жок. Биздикилердики проблема ошол болуп атпайбы? Булар поддельно бир нерсени сатып алып атат. Ал туура эмес, биринчиден. Экинчиден болсо, эгерде ошол справкада көрсөтүлгөн датада гана жүргөн акысы бар, андан ашык жүрө албайт, кайра келиш керек болот. Бул биздин элдердин максаты эптеп эле жетиш керек, эптеп эле иштеп калыш керек. Иштеп кала албайт. Калган күндө да аны айдайт кайра. Айдаганда да чорный списокко салып туруп айдайт да, бул туура эмес болуп калат. Россия Федерациясынын кылмыш кодексинин 327 беренесине ылайык жасалма документтерди колдонгондугу үчүн 80 000 рубльга чейин айып бул, же 6 айда тапкан кирешесин төлөө, же болбосо 20 сутка милдеттүү жумушка, же 2 жылга чейин түзөтүү иштерине тартылат. Жада калса 6 айга чейин камакка алынышы ыктымал. Эми болсо жыйынтыктайлы. Былтыры жазында пандемия башталып, чек аралар жабылып, абал турукташа баштаганда Орусия менен аба каттамдар жанданып, алгачкы жүргүнчүлөр ноябрдан баштап учуп кете башташкан. Эми арадан 3 ай өтүп, февраль айында Орусияга кеткен Кыргызстандын жарандарынын документтерин текшерүү иштери башталса, анда массалык түрдө депортация болбошуна эч ким кепилдик бербейт. Андыктан жарандар бул өлкөгө баруудан мурун зарыл болгон документтерди тактап, же тийиштүү адистерден кеңеш алууну унутпашы керек.